Интернет айдыңында Бакыт Төрөбаев күзүндө боло турган парламенттик шайлоого мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанат экен деген маалымат тарады. Биз келечекти чогуу курабыз деген ураанды ката жазып алып чыкканы коомчулуктун шылдыңына кабылган. Чогуу курабыз эмес, кууратабыз десе ишенет элек. Бир эрден чыккан ак шыйрак, эки эрден чыккан как шыйрак, үч эрден чыккан катындан таргыл эшек жакшыраак деген сөз Бакыт Төрөбаевке коп гана жарашып калат экен. Эми 4-ч жолу эрге тийгени жатыптыр. Никеси бекемирээк болуп кармашкан колдору үзүлбөс экен. Ар шайлоодо ар түрдүү көйнөк кийгенде эле, өзү баяк эле. Буга баары бир да партияларды алмаштырат. Кошоматчы. Бакыт Төрөбаевдин саясий карьерада ыргыткан ташы өйдө кулашына соодалаша билүүсү жана ким болбосун баары менен оңой тил табыша алары шарт түзгөн. Билими боюнча экономист Бакыт Төрөбаевдин карьерасы 1995 мунай компаниясына директор болуудан башталган. 98 жылы фермерлик менен алектенген. Ал эми 2000 жылдан 2007 жылга чейин Мариям деп аталган ун комбинатын жетектеген. Ал саясий аренага 2007 жылы бийликтеги Ак Жол партиясынан депутат болуп шайланып келген. 2009 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигине дайындалган. Ал эми 2010 жылдагы инкылаптан кийин өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Кийинчерээк Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун чакыруусу менен кайтып келген. 2013 жылы Республика партиясынан чыгып, өз алдынча өнүгүү деп аталган топ түзүп, бөлүнүп кеткен. 2015 жылы анын партиясы шайлоодон жетиштүү добуш топтоп парламентке келген. Эми минтип мекеним Кыргызстан партиясына учкашып барганы жатыптыр. Ошон үчүн мамлекетте да туруктуулук болбой атат. Ошондой саясатчылар, жетекчилер улам бир жагына секирип, сөзсүз эле иши бийликке жумушка келиштин аракетин кылып атат. А бирок аркасынан алгылыктуу бир из калтырдыбы, иш алып бардыбы? Жок. Ошолордун партиялары мына эмне жыйынтык жасап келди? Мына ошол фракцияларда иштеди. Бир жыл эмес, бир жолу эмес канча чакырылыштын депутаты болду. Бирок аркасын карасак, бир даярдап койгон кадрлары барбы? Алып келип туруп, мына бул жигит менин ордума келсин, эми бул жаш, мунун келечеги бар дегенчи. Бакыт Төрөбаев Жалал Абад электро ишканасын көп жылдар бою жетектеп, парламенттин 4 чакырылышынын депутаты болгон Эргеш Төрөбаевдин уулу. Анын улуу агасы Аскарали Төрөбаев экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мамлекеттик кызматын жетектеген. Ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматына жетекчи болууга умтулуп, аракети ишке ашкан эмес. Күн тийген жердин күкүгү болгон Төрөбаев өз кезегинде Атамбаевке жагына коем деп дары болсун деген сөз укканы ушул кезге чейин эл оозунда ылакап болуп айтылып жүрөт. Мен атасы менен дагы Төрөбаевдин Эргеш Төрөбаев менен иштегем. Эргеш Төрөбаев мененчи. Андан кийин баласы менен иштеп калганбыз. Эми канча жолу депутат болуп, бир жыйынтык алып келбегенден кийин эл азыр ойгончу, ойлончу маал келди. Ошондой секириктерди чалып жыгып туруп, жогорку кеңешке кайра алып келбеш керек. Азыр маал бундагыдай эмес. Талап элдики күчөгөн. Чыдамкайлык жок. Азыркы бул дүйнөлүк пандемиядан кийин Кыргызстандын акыбалы ички сырткы карызы күйүп турган кезде татыктуусун шайлап албасак болбойт. Мындай көрүнүш өлкөдө саясий маданияттын жоктугунан кабар берет дешет серепчилер. Шайлоого аттанып жаткан 44 партиянын ичинен багыты, лозунгу жагынан бири-биринен айырмаланганы саналуу гана. Окшош чакырыктар, окшош пландар, минтип саткын саясатчылардын бир партиядан экинчи партияга өтүп кетүүсүнө оңой эле шарт түзүп жатат. Бизге чөнтөк партиялар. Кимдин чөнтөгү жакшы болсо ошол спискке кирет. Азыркы келерки партияларда сүйлөшүүлөрдү көрүп атам. Анан ошо баягы эле кеткен парламенттин өкүлдөрү топтогон кошелектөрүн көтөрүп алып туруп соода сатык кылып атат да, кантип өтөт. Эгерде ошол партиялар азыр келип аткан, келип туруп ошонун арасында ошол кеткен парламенттин бир өкүлү келбесе, ал партия ишенсе болот. Туруктуу позициясы жок саясатчы катары таанылган адамдар кайрадан депутаттыкка шайланып келсе, анда парламентке жабышкан терс сөздөр эч качан жуулуп кетпей, өлкөнүн аброюна түшкөн көлөкө бойдон сакталып кала бериши мүмкүн дешет серепчилер. Андыктан шайлоочулар убактылуу убадаларга алданбай, чыныгы татыктууларга добуш берүүсү керек. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал.